Баарыңыздарга салам. Бүгүн дагы бир өзүмө аябай бир жардам берген, аябай бир пайдалуу маалымат менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Азыр бул жерде машинабыз кызганча бир аз өзүмдүн ойлорум менен бөлүшүп кетейин. Биз баарыбыз эле жүрөгүбүздөн эңсеп көңсөгөнүбүз бактылуулук бактылуу болуш үчүн барбаган сабактарыбыз, окубаган билимдерибиз, дагы жасабаган иш аракеттерибиз жок. Акылыбыз менен ойлойбуз дайымага ушул мечтам, ушул кыялым, ушул эмем орундалса менден өткөн бактылуу адам жок болуш керек эле деп ар дайым ошол алдыбызга койгон максаттарга умтулуп, ошолордун батыраак мындай ишке ашышына аракет кылып жашайбыз. Бизге лично мага дагы ушул баардык адамдардын лично мага жардам берген нерсе ушул баардык адамдардан бир көйгөй экен. Көпчүлүк менен сүйлөшкөндө эле мындай коркуу бар да. Бул бактылуулук эмне? Бул сүйүү, ыраазычылык, ушунчалык бир жүрөгүңдөн толуп турган бир абал. Эгер сенин ошол абалыңда эгер коркуу болсо, эч качан сен бактылуулуктун даамын тарта албайсың. Анткени бактылуулук менен коркуу экөө бири бирине карама каршы келген нерселер. Эч качан бактылуулук бар жерде, мындай ыраазычылык, сүйүү бар жерде бактылуулук болот. Ал эми коркуу, сомнение, мындай күмөн саноо, дагы ишеничсиздик андай жерде эч качан бакыт болбойт да. Бул ичибиздеги биздин сезимдер. Биз ойлойбуз да ошол мен ошол көйгөйүм чечилип калса, ошол жүрөктөгү ошодон аябай биз болбойт, ушул нерсе мен аракет кылбасам ишке ашпай калат деп уже эле коркууда, страхта жашап, уже эле сомненияда жашап, ошол эле мындай күмөн санап, ишеничсиздикте жашап өзүбүздүн мындай абалыбызды бактысыздык баягындай самый мындай низкий вибрациядагы уровеньге алып түшөбүз да. Анан эле эңсеп, көңсөп, жүрөгүбүздүн тынчтыгын эңсеп, ошол бактылуулуктун сезимдерин аракет кылып жашай берет экенбиз. Сиз мындай внешний, мындай сырткы чөйрөдөгү любой бир максатыңыз ишке ашпасын, эгер жүрөгүңүздөгү ошол коркуу жок болбосо, эч качан өзүңүздү бактылуу сезе албайсыз. Анткени алар аябай бири бирине карама каршы нерселер. Эч качан сиз жүрөгүңүздөгү ушундай бир страх болгон учурда мен бактылуумун деп айта албайсыз. Хоть сиздин ошол аябай бир көптөн күткөн мечтаңыз орундалса деле, эгер монтип ой досторум баардыгы эле тең туштарым үйлүү болду уже, анан тиги уже машиналуу болду деп эме ошолордон мындай уже артта калып бараткандай бир коркуулар, ошондой бир сезимдер болот да. Анан ошол нерсеге жетсең деле, эгер жүрөгүңдө страх болсо, эч качан сен бактылуулукту сезбейсиң. Сенин жүрөгүңдөгү страх болуп аткан жерге бактылуулук келбейт эч качан. Демек сен ошол эмелерди сен акылың менен баягынтип эңсеп көксөп атасың ошол нерселерди, бирок жүрөгүңдө сенде коркуу болуп атса, сенде сомнение болуп атса, сенде мындай
ишенчсиздик болуп атса кантип сен ошол нерселерге жетишем деп ойлойсуң? Сен биринчи ошол максаттарың, биринчи ошол кыялдарың орундалышы үчүн сенин жүрөгүңдөгү состояние, жүрөгүңдөгү мындай сезимдер ошол уровеньдеги эмеге совпадать этиш керек да. Сен мындай коркуу, ишенчсиздик менен согуп турган сезимдериң мындай ошондой эмеде деңгээлде турган сезимдериң эч качан сенин ошол максаттарыңды батыраак болушуна алып барбайт, наоборот, мүмкүн болушунча алыстатат да. Жаратканга ишенген адам эч качан келечегинен камсанабайт, эч качан жүрөгүндө коркуу болбойт. Жаратканга ишенген адам балдарынын келечегинен дагы бирөөнүн астында уят болуп калуудан, дагы бирөөдөн калып кетүүдөн, ой, элдин баары менен монтип эметип кетти, мен эле калып калдым, анан элдин баары өнүгүп өсүп атат, мен эле калып калдым деп ар кандай ойлор келет да. Ошондой эч бир мындай жүрөгүндө только Аллахка болгон ишеним сизди мындай бардык страхтардан арылтат да. Эгер чындап ооба мен ишенем жаратканга деп койт 5 убакыт намаз окуп алып деле анан Аллахка бар экенине, Аллахтын эгер намаз окубай койсо ошону бир жазалап кийин бир тозок эмесинде күйгүзөт деп аябай ошондой нерселерге ишенет дагы. Бирок Аллах мага жардам берет. Мен эчтекерден азыр камсанабайм. Мен бүт көйгөйүмдү Аллахка тапшырам. Жараткан мага албетте жардам берет деп өзүнчө бир жүрөгүндөгү ишеним менен жашайт да. Мен бул менен эчтеке кылбай үйүнө барып жатып алат деп ошол нерсеге бир үгүт берип, ошол нерсени ошондой эле кылган жакшы дебейм. Хоть иштеп атса деле, хоть ошол эмелерге барып атса, хоть баягынтип бактылуу болуш үчүн эми окубаган окуусу, аракет кылбаган любой бир эмелерге барып аракет кылып көрөт го. Бирок ошол учурда дагы эгер жаратканга болгон жүрөгүндөгү ишеним болбосо, баары бир мындай страх, коркуудан арыла албайт. Эгер чындап жаратканга ишенсе, аракет дагы кылат и мындай жүрөгүндөгү мындай тынчтык сезим болот да. Андай аны бирөөгө айтпайт деле, аны бирөө менен бөлүшүп баары жакшы болот деп бирөөлөргө мотивация берип бир эме деле кылбайт. Бирок өзүнүн ич ичинде Аллах менен ар дайым байланышта экендигине ишенет, анын жардам беришине ишенет. Көп мындай мен аракет кылып атам, жараткан мага берет деген бир ишеним менен жашайт да. Көп сомнение деле кылбайт. Ай, вдруг эле мындай болбой калса, вдруг эле могу жерде мындай болуп калса, мындай тоскоолдуктар жаралып калса деп ошол нерселерге переживать этип, ошол нерселерге мындай көп убактын коротпойт. Бул көп көйгөйлөрдүн чечими да. Эң биринчи сиз бактылуу болом, мындай бактылуулук бул сезим да. Ошондой бир жүрөгүм тынч болгон, ыраазы болгон мындай сезимдерде жашагың келсе, эң биринчи жүрөгүңдөгү страхты кетир. Эч нерседен коркпо, жалгыз жаратканга ишен. Ошол аркылуу сен өзүңдүн бир баягындай толкундар бар эмеспи? Радиодо ар кандай толкундар, ФМде мондой бир толкуну бар, мондой бир толкуну бар. Ошол бир бактылуулук деген бир ФМге уланып алышың керек да.
конечно, ол ар кандай эме погоданын алмашынан эмеден көз карандыгы, местоположение өзгөрткөндө баягындай жыжыр деп кээде тартпай, кээде ошол нерсеге улана албай, байлана албай каласың. Бирок күнүң 24 саатың ошого байланып, ошол толкунда жүрбөсө дагы, хотя бы бир күндө башында 10 мүнөт, балким эртеси күнү 15 мүнөт ошол состояниядагы ошол толкундарда жашап үйрөнүп, бара бара ошол убакыттар көбөйүп, сен ушунчалык бир состоянияң, өзүңдүн абалың, өзүңдүн сезимдериң өзгөрүү менен бирге жашооңдун, көз ачып жумганча эле жашооңдун өзгөрүп калганын мындай сезесиң да уже. Аны күтпеш керек. Бирок мен уже моундай кылып атам, мага эчтеке келбей атат деп ушул жерде дагы страх ойнойт да. Анан коркуу сизге уже башка жагынан атака кылып атат. Сиз ишенип башта макул деп ушул нерселерди аткарып көрөсүз, анан эчтеке келбей атат го деп 2 күндөн кийин уже сизге страх, баягы коркуу дагы опять атаковать этип эме кылып баштайт. Ошол жерде дагы ошол эмени токтотуп, мен жаратканга ишенем, баары жакшы болот, баары жараткандын колунда деп чын жүрөктөн мындай өзүңүздү, жашооңузду ээсине, бизди жараткан, өзү жаратканда ушунчалык сүйүп, бизге канча эмесин, энергиясын коротуп, биз ушунчалык жаратканга баалуу затпыз. Биз аны өзүбүз деле эме кыла албайбыз да, мындай акыл эсибиз менен мынтип сиңирип, мынтип элестете албайбыз. Ушунчалык жараткандын бизди жакшы көрүшүн, бизди ушунчалык ушундай бактылуу болушубузду каалап турган ушунчалык бир улуу зат экендигин унутпай, ар дайым бүт жашообузду деле өзүбүздү деле жаратканга тапшырдым, жараткандын колунда деп ушундай бир ишенич менен жашап, ар дайым ошол бир өзүбүздүн хотя бы бакыттын толкунуна болсо да спокойный, өзүбүздүн бир абалдагы, өзүбүзгө бир только баягы коркууда, сомненияда, ишеничсиздиктеги эме эмес, хотя бы өзүбүзгө бир аз жүрөгүбүзгө тынчтык болгон башында ошондой бир эмелерди, сезимдерди жашап барып биз бактылуулуктун эмелерине дагы көтөрүлөбүз албетте. Эми бул жөнүндө сүйлөсөң аябай кенен, аябай көп эме кылса болот, бирок кимдир бирөөгө керек болгон адамга ушул нерсе жетет деп мен ишенемин. Мен эч нерседен бир кайгырып, бир ой бул ким көрөт, муну ой качествосу мындай болуп калды, ай эмнелери мындай болуп калды деп переживать деле этпейм да. Ушуга керек болгон адамдар көрөт, керек болгон адамдарга пайдасын тийгизет. Мен просто өзүмдүн мындай состоянием, өзүмдүн абалым менен гана бөлүштүм баарыңыздарга. Бактылуулук каалап, тынчтык каалап, келирки видеолордо көрүшкөнчө.